фикый маселелерде сахабалар ортосунда дагы ушундай талаш тартыштар болгон, анча-мынча болгон. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө эки тайпа сахаба эки түрдүү түшүндү. Бирөөсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнүн зохирин алды, зохири деген үстүн алды, мындай көрүнүшүн алды. Экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнүн максатын карады. Көрдүңүзбү? Максатын карады. Болбосо бир эле сөз айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бир эле сөз айткан, Бану Курайзага жетмейинче асыр намазын окубаңыздар деди. Бир тайпа айтты, Бану Курайзага жетмейинче сөздүн мындай зохирин алгандар айтты, Бану Курайзага жетмейинче намаз окубагыла деди. Демек жетмейинче асыр өтүп кетсе дагы окубайбыз деп анан баргандан кийин окуду. Экинчи тайпа максатына караган, ошол сөзүнүн максатына көңүл бөлгөн тайпа айтты. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерден аны максат кылган жок, асырды кечиктиргиле деген жок. Болгону тезирээк баргыла деген максатта гана айтты деп анан асырды өз убагында окуду. Анан аягында келип, эмне ошол сахабалар эмне болду? Ошол сахабалар кайра эле биримдикте болуп, жанагы өздөрүнүн Аллахтын жолунда болгон жихадын улантты ошол жерде. Айтайын деген нерсе, бири сен өз убагында окуп койдуң, биз айтканды кылбадың деп экинчи жакты жемелебеди, ошол эле учурда экинчи жак биринчи жакты жемелеген жок. Жанагы жүрөгүндөгү үлпөттүү, жүрөгүндөгү бир тууганга болгон сүйүүсү ошол бойдон калды. Эч нерсе өзгөргөн жок. Хотя бирөөсү асырды өз убагында окуду, бирөөсү кечиктирип окуду. Бирөөсү мондой түшүндү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды, экинчиси мондой түшүндү. Эми караңыздар, бүгүнкү күндө мусулмандардын абалы такыр бул сахабалардын абалына каршы келет. Сен паланчы мазхабты кармайсың, сенин сөзүң ката. Мазхабтар дагы бир туугандар ушундай эле пайда болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир эле сөзүнү бир канча алым бир канча түрдө түшүнгөн. Бирөөсү башка максатта түшүнгөн, бирөөсү башкача түшүнгөн. Ошентип олтуруп эле эмне бир ушундай маселеде эки түрдүү кайчылаш пикир пайда болгон. Же болсо үч түрдүү кайчылаш пикир пайда болгон. Бирок алардын бардыгынын акыйдасы бир эле сахабалардын. Ошондой эле ушул кайчылаш пикирди айткан имамдардын дагы акыйдасы бир эле. Негизги максатында бир эле. Фикый маселелерде ушундай эмне кайчылаш пикирлерди айтат эле. Бул кайчылаш пикирди айтуусу бири-бирине душмандык кылууга эч качан өбөлгө болгон эмес, жол ачып берген эмес. Бүгүнкү күндөгү ислам үммөтүнүн каршысында бир туугандар бүгүнкү күндө Шафии мазхабын кармагандар эмнени жаман көрөт? Ханбалини жаман көрүшү мүмкүн, же болбосо Ханафини жаман көрүшү мүмкүн. Ханафини айтпай эле коелу. Ханафиге такыр сөз жок. Ханафиде ушундай Ханафи мазхабын кармап мутаассып болгондой бүгүнкү күндө адамдардын өзү жердин үстүндө аздык болсо керек. Ханафи мазхабын ушунчалык улуктап жиберген, Ханафи мазхабын кармаган адам гана бейишке кирет, андан башка бүт тозокко кирип кеткендей мамиле кылышат. Бир туугандар, бул фикх маселесинде имам Шафия өзүнүн илиминин деңгээлинде ошол маселеге өзүнүн пикирин калтырган. Ошондой эле имам Абу Ханифа өзүнүн илиминин деңгээлинде пикирин калтырган. Бунун пикири буга кайчы келген болсо, бирок алардын жүрөктөрү бири-бирине кайчы болгон эмес бир туугандар. Жүрөктөрү үлпөт болгон, бири-бирини сүйгөн, бири-бирин жакшы көргөн, Аллах үчүн жакшы көргөндүктөн дайыма бири-бирине урмат менен мамиле кылган. Өлүп кетсе дагы аягынан рахимахуллах деп туруп артынан жакшынакай сөздөр менен эскерген. Бир китепте укпайсыз, имам Ахмад ибн Ханбал мисалы эң жакшы болгон ошолордун 4 имамдын Ахмад ибн Ханбал имам Абу Ханифанын сөккөндүгүн укпайсыз. Же болбосо имам Шафини. Же болбосо имам Абу Ханифа өзү эле ошол доордо деле башка кайчылаш пикир айткан алымдар болгон, Суфьян ас-Саури жана башка сыяктуу эч качан эмне кылган эмес, алардын атын жаман сөз менен эскерип, же болбосо аларга үстүнөн бухтан кылып, же болбосо тухмат кылып андай сөздөрдү айтканын укпайсыз. Бүгүнкү күндө жахил үммөт келди, эч нерседен кабары жок. Ушул гана жол туура, Ханафи гана хак, Ханафиден башкасы бардыгы батыл деп. Ханафи дээрчиген гана түз жолдо, андан башкасы бардыгы батыл деп. Бир туугандар, тар чөйрөдөн кең чөйрөгө чыга турган заманда жашап атабыз. Алхамдулиллах, интернет кенен заманда жашап атабыз. Сиз айткан доор өтүп кетти. Бул мисалы 18-19 кылымда жанагы илим алуу өтө тар болгон учурда, илим алуу мүмкүнчүлүгү өтө тар болгон учурда ошондой мамиле кылынып калса керек балким. Бирок бүгүнкү күндө андай эмес. Ажыга барып көрүп атасыз. Ханбали мазхабын кармагандардын артынан намаз окуп атасыз. Ханбали мазхабын кармагандардын артынан намаз окуп атасыз. Египетке барыңыз, Шафии мазхабынын артынан намаз окуйсуз. Мавритания, Алжир, Марокко ошол жактарга барсаңыз, Малики мазхабын кармагандардын артынан намаз окуйсуз. Бул караңыз, сиз эгерде ушул сөзгө таянып тура бере турган болсоңуз, алардын артында намазыңыз кабыл болбойт. Мисалы, алар айтат да, кээ бир сөздөрү бар, ошол алардын артынан намаз окуса намаз кабыл болбойт деген деңгээлге чейин кээ бир эми илимсиздер айтат. Албетте илимдүү айтпайт бул сөздү.
Ошондуктан бир туугандар, көрдүңүздөрбү, фикый маселелерде талаш боло берет, болуп келген. Чүнкү сахабаларда болгондон кийин андан кийинкилерде болуш бул адаттагы көрүнүш эле. Бул нерсени мындай жат көрүнүш катары кабыл албашыбыз керек. Бул адаттагы көрүнүш. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү турган учурда бир сөздүн эки түрдүү түшүнгөндөн кийин, эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүп кеткенден кийин, ал маселеге чекит койгон эч ким болбогондон кийин ар түрдүү, ар бир алым ар түрдүү түшүнүшү мүмкүн. Бул адаттагы эле нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде муштахид адам иштихат кылса, иштихат кылып туура тапса 2 сооп алат. Иштихат кылган үчүн 1 сооп, туура тапкан үчүн 1 сооп деген. Эгерде иштихат кылып ката кетире турган болсо, иштихат үчүн 1 сооп алат деген. Ката кетирген үчүн күнөө албайт деген. Түшүнүктүүбү? Муштахид алымдар алар. Эми кандай болбосун, сиз менен биз кайсыл мазхабты өкүлү болушубузга карабастан, кимди ээрчишибизге карабастан, башка бир мазхабтын өкүлдөрүнө зулумдук кылып койбошубуз керек, бир туугандар. Вала яжриманна шанаану кауми ала алла та'дилу. Бир кавымды жек көрүүңөр ошол кавымга зулум кылууга себеп болбосун дейт Аллах субханаху ва таала. Бир туугандар, Абу Ханифаны жакшы көрөсүздөрбү? Абу Ханифаны жакшы көрөбүз бардыгыбыз. Абу Ханифаны жакшы көргөнүбүз Имам Шафиге зулум кылганга жана Имам Шафинин ээрчүүчүлөрүнө зулум кылганга эч качан эшик ачпаш керек. Имам Шафини ээрчисизби? Имам Шафини ээрчигениңиз Ханафи же болбосо Ханбали же болбосо Малики мазхабына же болбосо ошолорду ээрчиген өкүлдөрүнө зулум кылганга эч качан эшик ачпаш керек. Ошол имамдын, 4 имамдын дең акыйдасы бир эле, бир туугандар. Эч кандай өзгөчөлүктөрү жок. Анча-мынча эле маселелерде болбосо, дээрлик акыйдасы бир. Негизги пайгамбарлар алып келген максатында алар бир. Болгону ушундай фикый маселелерде анча-мынча талаш бар. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, ошондуктан сиз менен биз дагы ошолордун жолун ээрчип, эмне кайсы мазхабты ээрчибесин, бутуну талтайтып окуйбы, шпагаткага кирип туруп алып окубайбы? Главное кирип окуп атат го мечитке. Биз ошол нерсесине сүйүнбөйлүбү? Главное, эң негизгиси бизди сүйүндүргөн нерсе ошол мечитке кирип окуп атат го, көчөдө намаз окубай, колуна пиво кармап же арак кармап жүргөн жок го. Биз ошонусуна сүйүнбөйлүбү? Шортта кийип окуп атса, бир күн келип иншалла бутуну узартып алаттыр, бирок негизи кирип окуп атат го. Баш кийимсиз намаз окуп аткан болсо, балким мейли баш кийимсиз окуп аткандыр, бир күн келип баш кийим сатып алаттыр. Биз ал нерсесине, мындай майда нерселерге көңүл бөлбөшүбүз керек. Кирдиби, намаз окуп атабы, сүйүнүшүбүз керек. Кайсыл мазхабты ээрчибесин, эң негизги окуп атабы, ошол бизди сүйүндүрүш керек. Эгерде илимиңиз болсо, түшүндүрүп бериң. Жок, мындай болот деп. Илимиңиз жокпу, сиз өзүңүздүн намазыңызды окусуңуз, ал өзүнүн намазын окусу, сиз өзүңүздүн намазыңызга жооп бересиз, ал өзүнүн намазына жооп берет. Болду, сиз ага киришпеңиз. Болгону ушундай эмне ортодогу жанагы ынтымактуулук, беримдик деген нерсени кетүүсүнө себеп болуп калбасын. Кээ бир адамдар мисалы бир мечитке кириштен эмне кылат? Ушундай жүрөгү безилдеп турат. Эмне себептен десе, бул жерге шапкасыз же болсо баш кийимсиз намаз окусаң, артыңан ушундай эле кубулуп чыгат деп айтат. Бир туугандар, анчалык деңгээлде эмне надан болбойлу.